Дагы бир суроо агай. Шайлоолор башталганда эле саясатчыларыбыз бири-бири менен кошулуп тандемдерди түзө башташат. Мисалга алсак, жакында эле Өмүрбек Бабанов Садыр Жапаровду колдоорун билдирди. Ушул сыяктуу биригүүлөргө кандай баа бересиз? Эми бул мындай нормалдуу эле көрүнүш. Шайлоого барарда кандайдыр бир тандемдер түзүлөт, чогуу барабыз дейт. Жеңип чыксам сен баланча кызматта болосуң, мен баланча кызматта боломун дейт. Эми мунун баардыгы эскиче эле, ошондой эле. Башкача эчтеме ойлоп табышкан жок. Анан ал бир күнү Калмаматов деген жаш саясатчы президенттикке талапкер ал дагы. Ошол аябай жакшы айтты болуш керек. Мен андан башкача сөз таба албай атам. Неге сиз дагы бирикпейсиз деди эле. Мен бетим бар да, мен кантип биригем. Мен убагында Бабановду ат алган, банкты рейдерлик басып алган деп айтканмын. Эми ошолордун баарын андай кылбаган, эчтеме кылган эмес, мыйзам бузган эмес деп мен кантип айтам. Менин бетим бар да. Бетим жок болгондо биригет элем деди. Эми менимче ошол жигит туура баа берди. Анан башкача кылып айтканга болбойт.